Саламатсыздарбы? Сүйүктүү бир туугандар. Кудайым бардыгыңыздар жалгасын. Омин. Бир эле адам омин деди го. Кудайым баарыбызды жалгасын. Омин. Омин. Кудайга кызмат кылган кандай сонун, дөөт айткандай бир туугандардын жыйында бирге чогулганы кандай сонун. Анткени бул жакта тирүү Кудайдын өзүнүн катышуусу бар, ыйык руктун катышуусу бар. Жана биз өткөн жекшембиде негизи эле ар бир жекшемби сайын бүгүн да карайбыз. Ыйсанын каны аркылуу биз куткарылганбыз. Бул жакта куткарылгандар отурабыз. Омин. Өткөн жекшембиде биз колостуктарга жазылган катты карап баштаганбыз. Бүгүн улантабыз. Бүгүн болсо колостуктар 1-бап 15-аяттан 23-аятка чейин карайбыз. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электеле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жыйындын башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баары ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да Кудай анын денеси, өлүмү аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан жакшы кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот. Мен Паул асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыялаган ушул жакшы кабарды тараткан кызматчы болуп калдым. Омин. Буга чейин биз узун үзүндүлөрдү карагандыктан ар бир аятты ийне чейин караганга убакыт жетпей калчу. Бүгүн болсо болгону 8 гана аят экен, ошондуктан ар бир аятты ийне жийине чейин караганга убактыбыз кенен жетет. Анда эмесе 15-аяттан баштап карайлы. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси дейт. Ким? Ал деген ким? Каяктан билдик Иса Машаяк экенин? Буга чейинки аяттан 14-аятты карасак, биз анын сүйүктүү уулу аркылуу, уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Демек, туура айттыңар, Иса Машаяк жөнүндө. Андан ары улантып атат. Ал деген сөз ата тогуш сөздөрү Иса Машаякка таандык. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электеле ал бар болгон. Кандай таң калыштуу сөз. Мен Иса Машаякты 2 жолу кабыл алгам. Биринчиси жаңы мектепти бүтүп, 1-курс студент болуп окуп жүргөн кезимде менин аталаш бир тууганым Иса биздин бүт күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып айкаш-чыгачта курман болгон. Ал биздин күнөөлөрдөн куткаруучу дегенде, эгерде аны кабыл алсаң, куткаруучум катары, сенин күнөөлөрүң баары кечирилет дегенде ушунчалык мындай бир жашоомдо проблема деле жок болчу. Кудайга шүгүр, баары эле жакшы болчу. Эң негизгиси баягы күнөөлөрдөн куткарат, ал куткаруучу дегенди угуп алып, ушул сөздү, ушул жакшы кабарды мен чын жүрөгүмдөн кабыл алгам да. Исаны куткаруучу катары кабыл алгам. Ошондой бир жашоом, ушундай бир жашоомдун маңызы ачылгандай болуп, 4-5 күн, бир жума ушундай бир учуп күйүп жүргөм да. Бирок айылда билесиздер, куугунтук болуп, жыйынга бир үй жыйынга 2-3 эле жолу баргам. Куугунтук болуп барбай калгам да. Анан кийин Бишкекке тапшырып келип, окуумду улантып, бул жакта окуп жүрүп, 1 жылдан кийин жыйынга бара баштадым кайрадан. Анан жыйынга келип баштаганда биз буга чейин көпчүлүгүбүз мындай жыйындагыдай даңктуу ырларды угуп көрбөсө керек. Өзгөчө музыканттарга аябай белгилүү да, мелодиялары уккулуктуу, буга чейин угуп көргөн эмеспиз. Гармониялары, аккордторун биз баалап билей алабыз да.
Даңктоо негизи музыканттарга гана эмес, баарына жагат. Музыканттарга өзгөчө даңктоонун гармония, мелодиялары аябагандай сонун, ушундай сонун даңктап атып эл менен чогуу. Бирок бир ырга жеткенде, бир сөзгө жеткенде токтоп калчумун да. Кайсы сөз дебейсиңерби? Иса теңир деген даңктоо, ушул сыяктуу даңктоолорго жеткенде эле мен токтоп калчумун да. Оозуман чыкчу эмес. Эмне Иса теңир эмес, ал деген куткаруучу да деп ырдай алчу эмесмин. Кийинчерээк 2005-2006 жылдары эсимде, ушул тексттерди окуп атып, ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле, асман менен жер, биз жашап аткан, анда болгон баардык нерселер, ай, жылдыздар баарын көрүп турабыз. Эч нерсе жаратыла электе эле. Атүгүл көзгө көрүнбөгөн дүйнө дагы, периштелер дагы жер, асман менен жер жаратылганга чейин эле жаратылган. Ал нерселер дагы жаратыла электе эле Иса бар болгон экен. Ушул аятты көрүп алып, менин оюм өзгөрө баштады. Өзгөчө Жакандын жакшы кабарын окуп атып, эң башында сөз бар болгон, сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Сөз адам болуп келди дейт. Анан өзгөчө 8-бапта Жакан жазган жакшы кабар. Иса айтат го, мен Ыбрайымдан мурун эле бар болчумун дегенде, Иса көрсө куткаруучу гана эмес, ал Ыбрайымдан мурун эле бар болсо, ал дүйнө жара электен мурун эле бар болсо, анда ал Кудай турбайбы? Деп анан экинчи жолу 2006 жылы, арадан 6 жыл өткөндөн кийин кайра экинчи жолу Иса, эми сиз менин куткаруучум гана эмес, Кудайым, кожоюнум да болуңуз деп чөк түшүп, жана Томас сыяктуу болдум да. Кудайым менен, Теңирим менен деп көргөндөн кийин ишенет го. Ошондой болуп мен да көргөн сыяктуу болдум да. Көргөндөн кийин ишенген сыяктуу болдум. Ошентип экинчи жолу Исаны кабыл алгандан кийин, куткаруучум гана эмес, Кудайым катары кабыл алгандан кийин жашоомдо ошондо терең өзгөрүүлөр болду. Арылалбай жүргөн жаман адаттардан, күнөөлөрдөн бала чактан бери калыптанып калган. Анан өлүм коркунучунан ошондо бошондум. Ошондо менин жашоомдун максаты, маңызы ошондо ачылды да. Терең өзгөрүүлөр ошондо башталды. Ошентип бул аятта Иса көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе ал бар болгон деген Исанын кудайлык касиети, кудайлык табиятын ачып берип атат. 16 аятта, анткени асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн баардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Баардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Мен мурда ойлочумун, асмандагы жана жердеги, асмандагы көзгө көрүнбөгөн дүйнө гана ал аркылуу ал үчүн жаратылган депчи. Бирок бул аятта асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн. Бизге көзгө көрүнгөн нерсеге көбүрөөк ишенебиз да, туурабы? Көзгө көрүнгөн бул жер үстүндө баардык нерсе, биз адам заты, андан сырткары тактылар, үстөмдүк кылуучулар, башкаруучулар жана бийликтер бар экенин билебиз. Ошол сыяктуу эле көзгө көрүнбөгөн дагы тактылар, бийликтер, үстөмдүк кылуучулар бар. Бул Кудай асман менен жер жаратканга чейин эле периштелер. Анан ыйык жазуудан билебиз, жалпы ыйык жазуунун контекстинен, бул шайтан жана анын падышачылыгы. Шайтан бул Кудайды даңктаган периште эле, бирок текеберденип кулап, анан өзү менен кошо асмандагы асман аскерлеринин 1/3 бөлүгүн ала түштү дейт. Демек, 3 миллиард периште болсо, алардын 1 миллиарды, мисал айтып атам да, Иблистин артынан ээрчип кетиптир да. Бирок ошол караңгы көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө дагы жогоруда айткандай тактылар, үстөмдүк кылуучулар, башкаруучулар, бийликтер бар экен. Ошонун баардыгы асмандагы гана эмес, жер үстүндө дагы бийлик кылуучулар Иса аркылуу жаратылыптыр. Иса үчүн жаратылыптыр. Ишениш кыйын, эмне үчүн анда алар Кудайды даңктабайт деп ойлойбуз. Алар Кудайды, Исаны тааныбайт дагы. Көптөгөн тарыхта катаал бийликтегилер, бийлик башчыларын билебиз. Мисалы, фараонду эле алып карап көрөлү. Ал эмнеде канча жыл бою Ысрайыл элин эзди кулчулукта? 430 жыл бою эзди.
кыйнады, канчалаган Кудайдын адамдарын өлтүрттү. Бирок Кудай дагы аны айтат. Ал менин кулум дейт фараон. Бирок анын өзүнүн чечими болуптур да, адам. Ал өзүнүн жүрөгүн катуулантты дейт. Фараон өз жүрөгүн катуулантты деген китепте аяттар бар. Андан кийин Бабыл падышасы Набухадоносор аны дагы Кудай өзүмдүн кулум дейт. Мен сага ушул падышачылыкты, бийликти, ушул күчтү, байлыкты бердим дейт. Ал дагы башында ошону моюнга алган, кийин болсо текеберденип, бул да текебердик адамдын өзүнүн чечими да, туурабы? Текеберден ушул падышачылыкка, ушул бийликке мен өз күчүм менен жеттим дейт. Башкача айтканда, мен Кудаймын деген кеп да булчу. Мен өзүм кожоюнмун. Мен башкарам ушул дүйнөдөгү бийликтин баарын дегенде ал эмне болду? Кулады. Бирок ошол эле учурда андан кийинки падышачылыкта биз билебиз, Кир падыша. Ал болсо тескерисинче, ушул бийликти, ушул падышачылыкты мага асман жердин эгедери Кудай берген. Ошондуктан Ысрайыл эли, силер өз жериңерге баргыла, бара койгула айланайындар. Барып ибадатканаңарды кургула, шаарыңарды кургула, үйлөрүңөрдү кургула деп кое берген. Андан кийинки Дарий падыша дагы ал кое бербестен гана ал курулуш материалдарын да берген. Бирок бүгүнкү күндө биз жашап жаткан дүйнөдө кандай гана окуялар болуп жатат. Биз бир тууганыбыз Данагай көп жылдан бери Дон Элизабет бул жакта кызмат кылышты. Алар 2-3 жыл болуп калды, өз үйлөрүнө кетишти. 30 жылга жакын кызмат кылышыптыр да. Анан жакында эле биз Пасах майрамын майрамдадык. Ошол Пасах майрамынын алдында мага бир шилтемени жөнөтүптүр да. Аны көрүп алып мен аябай кубандым. Себеби ал ошол өлкөнүн, биз билебиз, дүйнөдө эң алдыңкы өлкөлөрү, президенти, өкмөт башчылары баары чогулуп алышып Пасахты майрамдап атышат да. Америка, Швейцария эмес. Данагай өзү ошол жактык да. Анан ал жакта Билли Грэмдин уулу чыгып сөз айтты. Анан ал жакта атактуу ырчы, опера ырчысы чыгып алып эки даңктоо ырдады да. Бирөөсү асмандагы атабыз. Мен кыргызча которулган негизи, бирок мелодиясын кыргызча келтирип койгом да. Англисче ырдап атат. Жөн эле эч кандай музыканын коштоосуз эле, жөн эле тойдо отургандай эле, биз отурушта отургандай эле ошол жактан ырдап атат. Аябай мындай жүрөгүм эме келди да, мындай бир мурашка деп коет го орусча айтканда. Анткени Исаны ошол жакта бийликтегилер, өкмөт башчылары чогулуп алып Пасахты майрамдап, Исанын тирилген күнүн майрамдап, анан даңктап отурушат. Кудайдын сөзү болуп атат. Демек, дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдө ушундай болуп атса, демек Кудай үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок экен. Биз дагы алар менен биригип, ар бир жекшемби сайын, ар бир күн сайын биз Кудайыбызды, падышалардын падышасы Исаны даңктап атабыз. Демек, дагы бир жолу тастыктай алабыз. Асмандагы жана жердеги көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык бийликтегилер, башкаруучулар, тактылар, үстөмдүк кылуучулар Иса аркылуу жаратылган жана ал үчүн жаратылган. Амин. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Азыр биздин бар болуп турганыбыз, жашап атканыбыз ал аркылуу гана. Ал аркылуу биз бар болуп турабыз, ал аркылуу биз жашап атабыз. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жыйындын башчысы. Ким экен биздин башчыбыз? Иса Машаяк. Ал бардыгынын башталышы, ал альфа жана омега. Ал айткан, мен альфамын жана омегамын, башымын жана аягымын. Бардык нерседе биринчи болуш үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Элестетиңиздер, ал кудайлык табияты, өзү кудай болуп туруп,
асманды таштап, кудайлык тагын таштап жерге келди дагы адам кейпин кийди жана өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү дейт. Демек, эмне үчүн Иса адам болуп келип, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди? Кудай менен элдештириш үчүн. Кудай менен биздин адамдын ортосунда тынчтык орнотуш үчүн. Анткени 21-аятта айтып атат. Эмне тынчтыкты бузат? Эмне ошол Кудай менен адамдардын ортосундагы достукту талкалайт? Күнөө. 21-аятта. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да. Бөтөн деген мындай чоочун. Демек, эмне бизди Кудайга чоочун жана душман кылат экен? Жаман ойлор, жаман иштер. Булар күнөө. Иса айткан, күнөө бул сөзсүз эле иш жүзүнө ашканда эмес, күнөө бул жактан башталат. Ким эгерде ойлоп койсо, уурулук жөнүндө ойлоп койсо, киши өлтүрүү жөнүндө ойлоп койсо, жек көрсө дейт. Ойношчулук жөнүндө ойлоп койсо, жүрөгүндө күнөө кылган болот. Демек, мына ушул күнөө бизди Кудайдан алыстатат. Кудай менен биздин ортобузда дубал жаратат, бирок баарынан мурда душмандык мамилеге алып келет экен. Биз Кудай менен элдешкенге чейин, Исаны куткаруучубуз гана эмес, Кудайбыз катары кабыл алганга чейин биз Кудай менен душмандык мамиледе болчубуз. Бирок качан Иса Машаяк биздин куткаруучубуз жана Кудайым деп чын жүрөгүбүздөн кабыл алгандан кийин биз Кудай менен элдештик. Эми душмандык мамиле талкаланып, биз Кудай менен достук мамилеге өттүк. Жакын мамиле. Иса айткан, достор үчүн өз жанын берип койдон арткан сүйүү жок деп. Мына ошол нерсени Иса ишке ашырды. Достук мамилени калыбына келтириш үчүн. Бизди эми эмне деп айтат Иса? Досубуз. Досторумсуңар дейт. 22-аятта. Кудай анын денеси өлүмү аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Дагы бир себеби. Иса эмне үчүн өлгөндөрдөн биринчи болуп тирилиптир? Өзү менен элдештирди дейт. Ооба, айттык, элдештириш үчүн жана өзүнүн алдында кандай кылып тургузуш үчүн? Ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз. Демек, биздин жоопкерчилигибиз кандай жашашыбыз керек экен Кудайыбыздын алдында? Ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз. Күн сайын ошол нерсеге умтулушубуз керек. Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан жакшы кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот дейт. Демек, бир шарт коюп атат. Ооба, Исанын каны аркылуу биз 14-аятта карадык. Анын сүйүктүү уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилгени бул бир жолу жана түбөлүккө боло турган процесс. Бул жеңил кабыл алып койгон, бирок жашаш, аткарыш, ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз жашоо бул оңой эмес, бул күрөш. Ошондуктан кээде мындай жеңил кабыл албашыбыз керек. Жаңы кабыл алып атканда жеңил эле көрүнгөндөй болот, бирок оңой эмес. Бирок ошол эле учурда ыйык рухтун жетеги менен Кудайга таянып жашасак бул мүмкүн. Ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз болуп Кудайдын алдында туруу бул мүмкүн. Мен Павел асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыялаган ушул жакшы кабарды тараткан кызматчы болуп калдым дейт. Кайсыл жакшы кабарды? Элдештирүү кызматы. 2 Корунтуктар 5-бап 18-20 чейин мындай деп жазылган да. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди дейт. Демек, Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештириптир. Элдештирип гана тим болбостон эмне кылыптыр?
элдештирүү кызматын да берди дейт. Демек бизде жоопкерчилик бар экен. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди, адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Кандай сонун, күнөөлөрдү эске алган жок. Сенин карызың кечирилди десе, мындай финансовый карыз бар болсо бирөөгө, чоң болсо ал дагы, көптөгөн айлар, жылдар бою кутула албай сарсана болуп жүрсөк, анан келип туруп сенин карызың кечирилди Мирлан десе, кандай сүйүнөбүз, күнөө. Бул биз өмүр бою иштеп тапсак дагы, миллиардтарды тапсак дагы кутула албаган карыз болчу. Мына ошол карызды эске алган жок дейт. Бизге болсо Кудай менен элдештирүү жөнүндө сөздү жарыялоону тапшырды. Демек жоопкерчилик бар экен. Күнөөлөр кечирилгенден кийин бизге жоопкерчилик бериптир. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилерибиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле дейт. Эми бир туугандар, ушул чындыктарды өз жашообузда кантип колдонобуз? Биз Машаяктын кудайлык табиятын, анын даңкын, анын улуулугун көрдүк. Исанын кудайлык табиятын, ал эч нерсе жаратыла электе эле, ал бар болгонуна ишенүү, анын бар болгонун кабыл алуу. Балким араңарда мен сыяктуу Исаны куткаруучум гана катары кабыл алып, бирок Кудай катары, анын кудайлык табиятын кабыл ала электер бардыр. Мен жогоруда айттым, 99-жылы Исаны куткаруучум катары гана кабыл алгам. 6 жылдан кийин, 2006-жылы, 7 жыл болду. 7 жылдан кийин Исаны кудайлык табиятын, аны куткаруучум гана эмес, Кудайым өз жашоомдун кожоюну катары кабыл алдым. Балким болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошондойлор болсок, анда Исаны куткаруучу гана катары кабыл алуу жетишсиз. Иса айткан, бул мен экениме ишенбесеңер, анда күнөөкөр бойдон каласыңар деп. Бул мен деген сөз, мен Жахаба, Яхве, бар болуп туруучу түбөлүктүү Кудаймын деген мааниси. Ошондуктан биринчи колдонуу Исанын кудайлык табиятын, ал эч нерсе жаратыла эле бар болгонун чын жүрөктөн кабыл алуу. Экинчи колдонуу, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу куткарылып жана күнөөлөрүм кечирилгенине чын жүрөктөн ишенүү. Демек, Иса айкаш-чыгашта мен үчүн өз канын төккөн. Демек, анын каны аркылуу мен куткарылган жана күнөөлөрүм толук кечирилген. Демек, ошого ишенүү, чын жүрөктөн ишенсек, биздин жашообузда толук өзгөрүүлөр болот. Алдыга биз ишеним менен кадам таштай алабыз. Үчүнчү, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу Кудай менен элдешип, Кудай менен жана адамдар менен тынчтыкта жашап жатканыма бекем ынануу. Төртүнчүдө жаман ойлордон жана жаман иштерден арылуу, күнөөдөн баш тартуу. Бул жактан айтып атпайбы? 21-де. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да дейт. Тилекке каршы машаякчы болуп ишенип жыйынга келип жашап жүрүп деле, эгерде биз ушул жаман ойлорго, жаман иштерге жол берип койсок, күнөөгө жол берип жашай берсек, кайра эле биз Кудай менен душмандык мамилеге өтүп кетет экенбиз. Биз Кудайдын баласы, Кудайдын кызы болбой калбайбыз. Бирок кайрадан ошондой душмандык мамиле жаралат экен, дубал жаралат экен. Ишенип жүрүп деле күнөөдө жашасак. Ошондуктан жаман ойлордон жана жаман иштерден кантип арылабыз, күнөөдөн кантип баш тартабыз? Биз ошо Кудай менен тынчтыкта жана адамдар менен кантип тынчтыкта жашайбыз? Бул жакта күн сайын Кудайдын сөзүндө сыйынууда, сергектик менен сыйынып, жана күн сайын Кудайдын сөзүндө бекем болуу. Ошондо гана биз күнөөгө каршы тура алабыз, жаман ойлордон, жаман иштерден арыла алабыз, Кудай менен, адамдар менен тынчтыкта жашай алабыз. Кудай менен бекем мамиледе, тыгыз байланышта болуп. Анан 6-колдонуу,
ишенимге негизделип бекем туруу жана жакшы кабар берген үмүттөн тайбоо. Бул дагы кантип ишенимге негизделип бекем тура алабыз? Кантип жакшы кабар берген үмүттөн тайбайбыз? Кайра эле дайыма сыйынуу, сергек болуп сыйынуу жана Кудайдын сөзүндө болуп, андан сырткары жыйынды калтырбай, ишенимдеги бир туугандар менен тыгыз байланышта болуу. Биз бири-бирибизге муктажбыз. Иса жыйындын башчысы деди, дененин башчысы. Жыйын бул Исанын денеси. А дене эмнеден турат? Мүчөлөрдөн турат. Мүчөлөр бири-бирине байланышкан, бири-бирине муктаж. Эгерде бөлүнүп калса, ал өз алдынча жашап кете албайт. Ошондуктан биз Кудай менен гана эмес, бири-бирибиз менен дагы тыгыз байланышта болуу маанилүү. Анан акыркы колдонуу, башкалар да Кудай менен элдешүү үчүн жакшы кабар, элдештирүү үчүн, элдешип калыш үчүн жакшы кабар айтуу. Биз 2 Корунтуктардан окудук. Бизге кандай кызмат берилиптир? Элдештирүү кызматы. Биз Кудай менен элдештик жана бизге дагы элдештирүү кызматы берилди. Ошондуктан 20-аятта айтылып атат. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Анда биз сөздү угуучу гана болбостон, аткаруучулардан бололу. Амин. Иса айткан, сөздү угуп аткарган адам үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош дейт. Кыйынчылыктар, сыноолор келгенде, ал үй ошол кыйынчылыктарга, сыноолорго туруштук берет дейт. Кимдер туруштук берет? Сөздү угуп аткаргандар, аткаруучулар. Ошондуктан ушуга чакыргым келет. Сөздү угуучу гана болбостон, аткаруучу бололу. Амин. Сыйыналы. Кудайыбыз асмандагы Ата, рахмат сизге ушул тирүү жана таасирдүү сөзүңүз үчүн. Биз үчүн өзүңүздүн жалгыз уулуңуз Иса Машаякты бизди күнөөлөрдөн куткарыш үчүн, күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн жибергениңиз үчүн. Иса Теңир, рахмат сизге. Сиз көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе эле сиз бар болгонсуз. Жана сиз көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Сиз чыныгы Кудай, тирүү Кудайсыз. Эгерде арабызда Исаны куткаруучу гана катары кабыл алып, бирок Кудайым катары кабыл ала электер болсо, сиз аларга өзүңүз ачып бериңиз. Анткени сиз айткансыз, бул мен экениме ишенбесеңер, анда күнөө көрбөйдөн өлөсүңөр деп. Ошондуктан биз, Кудайым, Иса Теңирим, сизди сүйүп, сизди өз жашообуздун кожоюнубуз катары кабыл алгыбыз келет. Батаңызды бериңиз кетерим. Ушул сөздү угуучу гана болбостон, биз аткаруучулардан да бололу. Анткени сиз айткансыз, менин сөзүмдү угуп аткарган адам үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош деп. Рахмат сизге, Иса Теңирим, айкаш жагыштагы өлүмүңүз аркылуу сиз бизди Кудай менен элдештиргениңиз үчүн жана бизге ошол элдештирүү кызматын да бердиңиз. Ошондуктан биз башкаларды да сизге, сиз менен элдешүү үчүн өз жашообуз күбөлүк болсун жана өзүбүздүн жашообузда болгон күбөлүктөр менен бөлүшө берели, Кудайым. Рахмат сизге, уулуңуз Иса Машаяктын атынан сыйынабыз. Амин.